Кыргызстандын керемет ажайып кооз жаратылышына дүйнө суктанып, кызыккандардын саны жыл сайын өсүп келет. Аны менен бир катарда адистер өлкөдөгү экосистемага өзгөчө көңүл буруу, учурдагы экологиялык абалга кайдыгер болбоого жарандарды чакырат. Бул багытта атайын иштер алып барылып, аракеттер көрүлгөн менен экологдор жаратылышка аяр мамиле жасоо аксап жатканынан коңгуроо кагууда. Биздин саясат ушул экологиялык багытта болуп, эмитен экономика албетте өсүш керек, бирок экологиялык багытта алынса ушул жакшы болот эле. Себеп дегенде жаратылышты пайдаланууда ушу сарамжалдуу пайдалануу принцибин колдонушубуз керек да. Экология илиминде ошо жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу деген өзүнчө түшүнүк бар, бирок ошону кандай ушул эсеби менен стихиялуу түрдө эмес, өзүнчө системалуу түргө алып келип, пайдаланып, аны кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, кайра жаңы ушул жалпы жаратылыштагы энергиянын бир формадан экинчи формага өткөн учурунда дагы абайлап биз мамиле кылышыбыз керек да. Жаратылышты коргоо мезгил талабы. Учурда бул багытта мамлекет жана эл аралык уюмдар тарабынан иштер жүргүзүлүп келүүдө. Жарандарды жана өзгөчө өспүрүмдөр арасында айлана чөйрөгө аяр мамиле менен табияттын тазалыгын сактап калууда тийиштүү иштер жүрүүдө. Ага Германиянын табиятты коргоо уюмунун Кыргызстандагы филиалы менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өз ара түшүнүшүү боюнча атайын меморандуму далил. Анын негизинде министрлик менен биргеликте 2024-жылды экологиялык билим берүү жылы деп аталып, тийиштүү документ кабыл алынган. Бул кол коюу келечек муундарыбызды бала бакчадан баштап, мектеп, жогорку окуу жайларда атайын түзүлгөн программалардын негизинде экологиялык окуу иш-чараларын өткөрүүгө жол ачат. Жогорудагы сөздөрдү Бишкектеги Көкчар конушундагы балдар бакчасында болуп өткөн бул иш-чара тастыктайт. Кичинекей бөбөктөргө кызыктуу, түшүнүктүү болуш үчүн атайын таанып билүү багытында түзүлгөн сценарийдин алкагында балдар жаратылышты көздөй сапар тартып, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо жолдорун үйрөнүшөт. Бөбөктөргө таанып билүү максатында табиятты кантип коргосо болот деген суроо жооптор коштогон оюндар орун алып, тарбиялык мааниси чоң. Биринчиден биздин программабыз иштелип чыккан атайын балдарга, кенже балдарга жаратылышта жүрүүнүн эрежеси жөнүндө презентация. Кыска мезгилдин ичинде презентация жүрөт. Жаратылышта, то есть жаратылыш эмне кыскада бул жаныбар дүйнөсү, өсүмдүктөр дүйнөсү, ошондой эле тоо таштар, ландшафттар, ошону кыскача түшүндүрмө беребиз. Ошондой эле ошол жаратылышта ар бир бала ата-энеси менен жаратылышка чыгат, пикникке чыгат, токойго барат. Мына ошондо адам баласы кандай кичинекейинен баштап билиш керек эрежени да. Таштанды таштабаш керек. Жөн эле шактын сабын сындырбаш керек. Мына ошондой болгон мындай элементардык нерселерди үйрөтөбүз да балдарга. Кылым карыткан кыргыздын каза салттарынын негизинде чоң атамдын жомогу аталышындагы кызыктуу экологиялык сабак бала бакчадагы тарбиялануучуларга комуздун костоосунда кызыктуу күүлөр менен чертилип, анын өзөгүн кичинекей көрүүчүлөргө жаратылышты коргоого үндөгөн ырлар түздү. Андан тышкары экологияны таанып билүү максатында макала каптарды камтыган боёлчу китептер да бөбөктөргө таратылды. Азыркы балдардын кабыл алуусу да башкача экен да, тез кабыл алат. Аны ошол жаратылышка болгон көз карашты өзгөртүп, балдардын табиятты кандайга караш керек, ошолор туурасында мындай жеңилдетилген ыкма менен көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Учурда республиканын ар аймактарында бул багытта иш-чаралар бала бакча, мектептерде байма-бай өткөрүлө баштады. Анын максаты жалпы кыргызстандыктарга экологиялык билим берүү. Демек, келечек муундарга бүгүнтөн айлана чөйрөнү коргоого үндөп, үйрөтө баштасак, мекенибиздин ажайып кооз табияты таза сакталып калаарына туура кадамдардан боло бермекчи. Мурат Жолукеев, Улукбек Азизбеков, УТРК Чүй.